Урматтуу улуу журтум, ошол бүгүнкү күндөгү акыбалга карап, партиянын лидери катары, коомдук ишмер адам катары, ошо улуу касиеттүү адам катары, ошо кыргыз мамлекетин туңгуюктан алып чыгам деп президентке талапкер адам катары өз оюмду билдирип койгум келди. Мына бүгүнкү күндө баягы жалгандын жүзү ачылып күн өткөн сайын жалган адамдар сөзүнөн, ишинен жаңылышып аткан мезгил. Мына ушундай мезгилде Матраимов жөнүндө бир көп талкуу болуп атат. Ушул жөнүндө мен өз билгенимди айтып койгум келди. Муну Матраимовдун системасы биз эгемендүүлүктү алгандан бери эле башталган. Акаев президент кезде Керексизов деген азыр деле бар ал киши, начальник таможня же председатель таможняга болгон. Мына ошол мезгилде Кошелек деген бирөө болгон. Дагы ошол таможник. Бул система ошол мезгилден баштап эле курулуп калган. Мен ошо таможнядан жүк өткөргөн адам катары, жүк алып өткөн адам катары билем бул системаны. Анан ошол Кошелек деген жигит Акаевдин баласы, эл арасында сөз болгон да, бул эми Акаевдин баласы ошол Алматыга барып, же Астанасынан, Алматыдан болсо керек, казиного ошо $1 миллион болуп карыз болуп калып калыптыр, залогто дегенден ошол Кошелек барып куткарып келиптир, ошол миллионун төгүп дегендей ошондой сөздөр болгон. Андан кийин курулуп калган система болгондон кийин аны ким калкалайт өзү? Алар ошол түз эле президентке чыгат. Акаевдин убагында болду. Акаев качканда Акаевдин оокаты Бакиевке өттү. Мүлкү ошол адамдар Бакиевке оду. Бакиевдин убагында дагы болгон десек болот муну. Андан кийин Атамбаев. Мына Атамбаевдин убагында дагы көрсө Матраимов мына ошол ролду аткарып калган экен да. Бул кандай болушу мүмкүн? Мисалга, мына грузовой Кытайдан чыкты дейли. Бул грузовой Кытайдан чыкты дагы келип туруп Кыргызстанга жүгүн разгружать этип, магазиндерге тарап кетип, базарга тарап кетсе, мунун документин алып барып туруп, кайра ошо Кытайдан, то есть Кыргызстанга келип аткан чегарадан, Кыргыз чегарасынан келген жок деп деле койсо болот да, каттоодон өткөрбөдү деп. А бирок ушул жүктөн канча акча түшмөк? Растаможкасы. Анан ошентип бекер акча Атамбаевка агып турган. Ал системаны ошол Матраимов мына азыр эми жалпыга белгилүү болуп калды. Ошол киши аткарып турган болуп атат. Аны Сооронбай Жээнбеков деле өткөндө журналисттерге берген пресс-конференциясында деле айтып атат. Бул курулуп калган система экендигин деле айтып атпайбы? Анан ал Атамбаевка
ошол тыйынды кандайдыр бир мисалга бир машинеден айталы 300 000 сом калгыдай болсо, бири ошол ортого түшкөн Кытайдан мисалга мындай дейт да, Айеркен Саймедин мисалга айтат. Кытайдагы жүк бери жөнөтүүчүлөргө жеңилдетилген условия коет да, Айеркен Саймедин. Силер жөнөтсөңөр, силердин растамашкаңарга 500 000 кеткен болсо, мен мындай эле бүтүрөм, бирок мага 300 000 бересиңер дегендей болот да, 300 000 менен силерге бүтөт. Кытайдан жөнөтүп аткан отправительдер бул Мадинадан тосуп алат, Кара Суу базарынан тосуп алат мисалга. Анан аларга жеңир да. 500 000 төлөгүчө мисал айтып атам, 300 000 төлөгөн. Анан 300 000 бул таможняда регистрация болбосо чөнтөккө калат, капчыкка калат. Анын мүмкүн 100 000-ин Айеркен Саймадин алат. 100 000-и ошо таможнядагы ким муну уюштурса ага калат. 100 000-и ошол Атамбаевдин чөнтөгүнө барып турган. Атамбаев аны менен иши деле жок. 100 000 мындай. Аны мисалга бизнесте эсептешесиң го. Сен 10 сомдон алдың, мен 15-тен саттым, сага 10 сомуңду деле берем деп эсептешет да. 100 килограмм алып келдиң, 10 сомдо мен сага 1000 сом берем деп. Жерде болсо эле бул Атамбаев крышалайт этип койгон. Биякта канча келди? Мындайча айтканда отметке берген дегендей. Менин оюм бул жеке. Анан ошол система түзүлүп калгандагы, анан Атамбаев Жээнбековду койгондон кийин ошондой эле ойлогон Атамбаев, мен алып турам. Ошо таможнядагы Матараимов мага барыбир төлөп турат деп. Анан Жээнбеков шайлангандан кийин Матараимов мисалга Жээнбековго секирип кетти дагы, Атамбаевга тыйын бербей койду. Анан Атамбаевдин ачуусу келди. Алып келбейсиңби десе жок деп койду, же башын салып койду, же телефон албай койду мисалга. Анан Сапар Исаков премьер-министр болот дагы, анан аны чыгарып туруп, анан Матараимовду кызматтан ал дейт. Матараимовду кызматтан алгандан кийин Сооронбай Жээнбеков президент күчүндө. Анан мына ал Сапар Исаковду жумуштан алат. Ошентип булардын иши, адамдык мамилеси бири-бирине болгон. Ошол пул үчүн болот да, Матараимов үчүн болот. Анан мына ошол иштелип турган. Мен мисалы Айеркен Саймаддиндин Азаттыкка берген интервьюсун мен муну туура деп ойлойм да. То есть бул жалган эмес деп ойлойм. Себеби ал Айеркен Саймаддин бул жерден куугунту алып качса, анан чындык издеди да, бир чындыктын жүзүн ачайын деп Азаттык. Эми бул жерде анча таможняга аралашып, кашаны билген Саймаддин Азаттыкты кантип билбесин? Аны Азаттыкка чалгандыр. Анан Азаттыктын балдары деле туура калган. Кадимкидей айтып атат. Мен Айеркен Саймаддин Кытай Республикасынын Кызыл Кыргыз областынын мисалга тургунумун деп аты жөнүнө чейин айтып таанышып, мындай система болгон бизде деп. Ошентип мына бүгүнкү күндө Матараимов калыс адам катары Азаттыктын журналисттерин, Клуб Кейджинин журналисттерин сотко бербей, Айеркен Саймаддинди сотко бериш керек эле. Ал эми жок, ал адам өтүп кетти, өлдү. Бирок өлөр алдында мурунураакпы кабарлашкан, тиги балдар журналисттик гана ишин аткарган. Биринчиден ал Азаттыкты издеди. Экинчиден
мына кайсы сайт болсо деле ошо сайтынын окурманын көбөйүшүн, ошол жерде бир чындык болушун баардык журналист istейт да. Ошондуктан коомдун көзү азыр сокур эмес. Кимде күнөө бар, кимде жалган көрүп турат. Анан ушул түзүлүп калган система Матраимов кеткенден кийин эле таможняда токтоп калды дегенге мен ишенбейм. Азыр ошо көмүскөдө бирөөлөр иштеп атат. Ошондуктан Жээнбеков Матраимовду тетирсинче ошо коргоп, 2 жылдан бери иши жок отурат деп коргоп, колдоп, актап атканы ушундан. Мени Жээнбеков колдобойт. Же чындыкты айткан көчөдөгү адамды колдобойт. Актабайт. Себеби мен кагаз акча менен Жээнбековдун капчыгын толтурган жокмун да. Мына ушу таможнядагы мына бул жерде мен тилеп атат. 15-жылдан 17-жылга чейин Атамбаевдин убагында Айеркен Саймеддинге мен эгер жаңылбасам 900 миллиондон ашык доллар которулуп кетиптир банк аркылуу деди мына документтерин көрсөтүп. Жогорку кеңеште. Бул 1 миллиард доллар деген сөз да, 900 канча миллион. 1 миллиард доллар. 2 жылда эле Айеркен Саймеддин 1 миллиард которуп кеткен болсо, 2 жылда ошо Атамбаевдин чөнтөгүнө ошончо түшкөн. Мына бул жерде ошол жогорку кеңеш таасында айтып атат. Бийликтегилер, аткаруулар айтып атат. Бул бюджеттен акчасы урдалып кеткен жок, бюджеттен чыккан жок дейт. Аябай жаңылышып атат ошол жердечи. Эгер ушу таможнядагы түзүлгөн коррупция жоюлса, ошол бюджетке түшмөк да ошо 900 миллион доллар. Миллиард, почти 1 миллиард доллар. Атамбаевдин чөнтөгүнө кетпейт эле 1 миллиард доллар. Бүгүнкү күндөгү бийликтегилердин чөнтөгүнө кетпейт эле доллар. 900 миллионду которуп кетиптир. Мейли. Андан сырткары мына күрөрлөр акча ташыган бар экен деп атат. Алар аркылуу канча ташылды? Эгемендүүлүк алгандан баштап качкан президенттер мына Бакиев качканда жалпыга маалым болгон 4 миллиардга жакын долларды ошо Бакиевдин чөйрөдөгү баласыбы, жанагы энесеби, Жанышпы кыскасы которуп кетип караш 4 миллиард Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү карызындагы акчаны которуп кетиптир. Карасаңыз, Кыргыз өлкөсү өтө бай. Бүгүнкү күндө сууну сатпаса, алтынга дойлага отуруп албаса, көмүскө келишип акчасын албаса, могу таможнядагы система жоюлса, могу ууру система, Кыргыз карызында кутулмак, кайра ошончо акчасы болмок. Эми бул кул сезимдеги адамдар пулду Кудай тутуп алгандыктан булар бул системаны буза албайт. Мен мындай предложение киргизет элем. Мына КТРде маданият министринде көзөмөлдөөчү орган бар экен го. Мисалга мүчөлөрү акын бала жүрөт, обончу жүрөт. Мына ошолор шайлады го КТРдин директорун. Ошол сыяктуу дагы таможняга дагы көзөмөл орган киргизиш керек. Постторго дагы, эгер бүгүнкү күндө бийлик ак болсо, эски таможниктер бар, граждандык активисттер бар, Кыргызга күйгөндөр бар. Мына ошолор кирсин дагы Кытайдан запрос кылса болот. Канча жүк кетти эле деп. Биздин таможнядан регистрациясын караса болот.
таможнядан растаможкасын караса болот. Ошентип эле тактап койсо болот бул жерде. Көрдүңүзбү? Мына коррупцияны жөн эле жоюп койсо болот. Пограничный службаларга мына ошондой көзөмөл органдарды киргизиш керек. Анан бүгүнкү күндө ошо чындыкты айтып чыккан Азаттыктын журналисттерин мына алар өзү корккондон качып кетти. Анткени ишенбейт. Чындык жок. Коргогон эч ким жок. Президентке тайыналы десе, ал Матраимов менен Кудай эмеш бир кыры кагаз акчага капчыгына пул келип аткандан кийин коргоп, колдоп атат. Мына ошентип биз Кыргыз өлкөсүн жоюп алаган атабыз бүгүн. Ошентип барып. Өткөндө Бакыт Төрөбаев деле мына жалпыга маалым жогорку кеңештен айтты. Баары көпчүлүгүңөр ошол жерден ошол кишинин каражат аркылык дедиби, колдоосу аркылык шайланып келбедиңер беле деди, ошо Матраимовду айтып. Анан баягы бийлик бирдин башын бири жейт дегендей мен ар дайым айтып келгем. Адамды эволюция кылып өстүрүп албасак, аягы революция болушу мүмкүн. Адамдын аң сезими өссө, мындай коррупция система өзүнөн өзү эле жоюлат эле кой, бул элдин ырыскысы. Мына Акаевка кошомат кылып атып, сиздики туура деп атып Үсөн Кушту сатканга добуш берип депутаттар. Мына Үсөн Куштан ажырадык. Бакиевди сиздики туура деп атып, добуш берип атып, Каркырадан ажырадык. Атамбаевдики сиздики эле туп-туура деп атып, $500 миллиард мына тестке карыз болдук. Проценти болсо менен $500 миллиардка чыгат экен. Анын көпчүлүгү жиелип кеткен, урдалган. Ушу тестти ремонт кылбай кое турса деле болмок, анткени кыш жоюлат эле. Ошо орустун жапчасы менен асмасы ремонт кылып турса болот эле. Кыргыз элине ошол бир бизнес кылып, мына мен сыяктуу пулдун баркын билип келген адам керек го деп ойлойм да. Пулдун баркын билип. Бул мамлекетти бир фирмадай эле элестетиш керек да. Чачып ийсең фирма эртең банкрот болот да. А фирма мейли бир адамдыкыдыр, же бир чөйрөнүкүдүр. А бул эл бийлиги элге дегендей, эл байлыгы элге дегендей бул элдики да. Мына Атамбаевди да мактап атып, мына карыз болдук. Акырында жеп жуттук. Анан бүгүнкү күндө дагы калыс адамды касиетчил болойт дегендей калыстыгызды айтпасак болбойт. Кызга 40 үйдөн тыюу деп кыргыз бекер айтпайт да. Тыйып туруу керек. Анан ушу чындыкты айтып чыккан адамдарды эле камап ийебиз. Анан бир белесин чукуп чыгабыз. Мисалы мен коррупционер эмесмин. Мейли бирдеме деп камап коерсуң. Да бирөөнү камарсың, 100-200 камарсың. Мисалга. А эртең эл сууру болот баары бирчи. Ошондо камаган ошо следовательди жөн жерден. Ошонун начальнигин, ошонун министрин президенттин катса качып кетер эртең. Баягы методикага салып эскиче качып, урдай качып. А бирок ушул жерде калган ошо иш козгогон следовательге, соттогон сотко, анын министрине эртең жоопко тартылаарын эстен чыгарбагыла. Бул эл ойгонуп алды. Могу ишенбей калды да. Ишенбей калгандыктан анан арга жөгөздөрү көтөрүлүп атат. Ошондуктан мисалга мен коркконум чындык. Чындыкты айтпай койсом мен күйүшүм мүмкүн. Чын адамча жашабасам мен күйүшүм мүмкүн. А жалгандардын ошентип күнү бүтүп атат. Анан азыр мындай маселе болуп калды.
кечээ биз мейманга барсак ошо түндүк түштүк деген маселе болуп калды, эл экиге бөлүнүп дейт. Түндүк түштүк деген маселени жан дүйнөсү жарды адам айтат. Айласы кеткен адам айтат. Ошол маселени көтөрөт. Биз түштүктөнбүз да, анан биз түндүктөнбүз да, анан колдоп койгула, анан биздин болобуз да деп. Жер шаарынын үстүндөгүнүн баары жердешпиз. Жашап аткан жерибиз бирөө. Көрүп аткан күнүбүз бирөө, ичип аткан суубуз бирөө, дем алып аткан абабыз бирөө. Түндүк түштүк деп бөлүнгөн адам өзү жан дүйнөсү жарды. Сизге чындык керек. Сиздин балаңыз барып туруп, сиз балаңызга болушо берип, калыс жолдон тайсаңыз эртең келиниңиз кетип калат. Келин кетсе, ошондо кесир басат үйдө. Кесепет басат. Анысы кандай? Түндүк түштүк дегенди мээден чыгарыңыздар. Сиздер чындыкты колдоп чыгыңыздар. Чындыкты сүйлөңүздөр. Анан ошо бийликтегилерге айткым келет. Мен оппозиция эмесмин. Мен ааламдан буйрулган, көктөн буйрулган бир кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу бир касиеттүү адаммын. Жана бир манасчыны делем, манасчы дейт го, ал манасты айтат. Төкмөнү төкмө дейт. Ааламдан деле ошондой касиет берилген. Анысы кандай да мен ошо куткаруучу адаммын. Мейли мени же дагы башка жарандарды оппозиция көргөнүңөр менен бийлик. Силер андылардан өйдө болушуңар керек. Себеби силерде болгон мүмкүнчүлүк бар. Бийлигиңер, элди өстүрүүчү министрлериңер, тенеңер. Анан өзүңдүн деңгээлиң өйдө болбогондон кийин элден сын айткан чыгат. Оппозиция катары чыгат. Ошондо сен өзүңдүн, мен пас экенмин деп ошоңду түшүнүп ал. Ошондуктан урматтуу журтум, мен ошо чындыкты айткан Айеркен Саймедин менен байланышкан ошо Клоп Кейжинин, Азаттыктын журналисттерин булардыкы чындык деп ойлойм. Кыргыз өлкөсү бир семья болуп алган да, буларчы, могу жеп ичкендер. Семья бирин колдоп, бирөө иш аткарып, мисалга. Алардын менчиги эмес. Бул элдики. Бул ааламдан келген кыргыз элиники. Ошондуктан баягы эсиң барда этегиңди жап дегендей, же болбосо кыргызда мынтип айтат. Уурусу күчтүү болсо ээси доого жыгылат депчи. Анысы кандай? Анан кайра аларды сотко берип, анан бирөөлөрдү камай салып, блогерлерди. Андан эч ким коркпойт ал. Ал күнүмдүк. Ошол кылган кылыгыңар өзүңөргө кайра зыян алып келип атат бийликтегилер. Анан Кыргызда дегеле мындай жер жашоосунда ууру адамды ууру деп коет. Жаманды жаман деп коет, жалганды жалганчы деп коет. Улуу адамды улуу деп коет. Сыпатына карап айтылып калып атпайбы? Мисалга ушакчы деп коет. Жаман адам деп коет. Жан дүйнөсү жарды адам деп. Мына сыпатына жараша айтылып атпайбы? Ошол сыяктуу эми азыркы бүгүнкү күндөгү ушул күнгө чейинки ошол мына мамлекетти көмүскө тоноп келген адамдарды, ошол семья десем бир эле үй бүлөдөн эмес, уюшуп алып, семьяда иш кылып атпайбы? Ошол адамдарды эмне деп айтабыз эми бүгүнкү күндө? Эл душманы десек жарашабы? Пулдун кулу десек жарашабы? Ушул өз касиетин билбеген адам десек жарашабы? Жалган айтып атпайбы көзкөрүнүп эле? Жалганчы десек жарашабы? Аны эми өзүңүздөр көкүрөгүңүздөргө салып көрүңүздөр.
Ушу энелер, эжелер жашоодо айтып калат. Үй бүлөмдө ичкилик ичкен адам деп эми уулумбу, эринбей айтып, ичкиликке берилип, сыпат ичкилик, алкаш болуп, мындайча айтканда. Анан үйдөгүнү ташып ичип атат депчи. Анан үйдөгүнү ташып ичсе, мисалы айтса, телевизорду көтөрүп кетип сатып ийип бир жарым пулунабы, жылай оокатын жылтыр буюмун сатып ийсе, анан үй бүлө деле ичи куйот да. Ошол сымал эле азыр дагы ошол жан дүйнөсү жарды адамдар кандай бир ушу системаларга отуруп алып, баягы ошо ичкилик ичкен адамга окшоп, мамлекеттин ичиндегини сатып атат да. Анан элдин көтөрүлбөгөн каргасы барбы? Ыйлабаган каргасы барбы? Таянаар эч кимиси калган жок да. Мындай чындык закон иштебесе, чындыктын аягы мындай иликтенип, элдин көкүрөгү тойгудай бир жазаланбаса, же ичкен жегендер куспаса, мына ошол эле үй бүлөгө салыштырып көрүңүздөрчү. Анан жанагы Айеркен Саймедин айтып атпайбы? Мен мындай эле кыскараак эле видеосун көрдүм. Өзүм деле мындай интернеттен алысыраакмын. Ошондо айтып атат. Мына таможнядан дейт, Россияга кетет деп документ жазалчу деп. Мен буга да ишенем да. Өзүмдүн оюм, мен Айеркенин да тааныбайм. Азаттык менен деле ишим жок, бирок мындай калыстыкты айтып коюш керек. Ал туура айтып атат. Мисалга мына Кытайдан чыкты, Кыргызстанга келгенде транзит деп коет, эми Россияга өтүп бараткан жүк. Россияга өтүп баратса, бул жерге эч кандай төлөм жок да. Мисалга мына Россиядан Кыргызстанга деп адресовать этсе, же Европадан Кыргызстанга адресовать этилген машинелерди жолдон Россия токтотуп алып растомашка кылып аткан жок, Казакстан токтотуп алып растомашка кылып аткан жок. Ошол сыяктуу эле анан бул жерде эле сатылды ал жүк, бирок кагаз боюнча мына ак жолдонбу, таможнядан же тиги Чалдыбар жактанбы, таможня колунда тургандан кийин печать коюп койду, кетти деп. А бирок ал Казакстандан печать коюлган жок. Ошон үчүн Кытайдан таможнянан, Казакстан таможнясынан өткөн жүктөрдү алып, бул жерде растамашканы кылса эле, анан бул нерсенин жүзү ачылат. Бирок мына мезгил өткөн сайын чындыктын жүзү ачылып атат го. Атамбаевдин кылыгы бүгүн ачылып атат. Анысы кандай деле 1000 азыр актанган менен 1000 бир айланы ойлоп тапкан менен деле мезгил бул жалгандын жүзүн ачат. Чындап эле ушул могу таможнядан өтө чоң акча келет да. Бул бизнесмендердин акчасы. Бул керек, а бирок ортодон бир семья, мындайча айтканда, баягы мамлекеттен кызыкчылыгынан, элдин кызыкчылыгынан, өзүнүн кызыкчылыгын өйдө ойлоп алгандар, же пулду өзүнүн айбиринен өйдө көрүп алгандар, мына светти 70 тиынден алат экен, кайра 2 сом палянча сайынга элге сатат экен, экспорт кылат экен. Мына ошол эле 4-5 системаны жоюп койсо, кыргыз эч кимден деле карыз сурабай атат, сурабайт. Эч кимге деле кор болбойт. Экиге доо келсе сиңдин кеткени деп коет да кыргызда. Анысы кандай, мына урматтуу журтум. Бул мен айткандын баары чындык. Мен аралашкан жокмун. Бирок жалпы көрүп турабыз да. Анан факты берчи. Анан мен ар жагын тейлейин деп Сооронбай Жээнбековдун айтканы да туура эмес. Фактын ошо киши табыш керек. Анткени
Эсен болсо турабы? Териштирсин. МВДсы турабы? Териштирсин. Анан факты деп айтып чыгып, анан көчөдө жүргөн эч укугубуз жок. Адам каяктан фактыны көрүп атабыз фактыны. Баягы кыргызда сөз бар. Сокур калыс барбы деп. Анысы кандай? Сокур адам эле көрүп атат бул нерсени. Ана мен ушул генералдарга айткым келет эле. Ошо полковниктерге айткым келет эле. Сотторго айткым келет эле. Сиздер көп нерсени башыңыздардан өткөрдүңөр. Афераларды, алдамчыларды, алкашты, элди алдаганды, калыс адамды, жакшы адамды көрдүңүздөр. Анан ушул жаныбыз асманга барат. Жер үстүндө ошо биз жөн эле түндүк түштүк деп бөлүнүп атабыз. Бир тууган деп бөлүнүп атабыз. Ошо жаныңыздар, ошо сиздер погон тагынып жүрөсүздөр. Сиздер жердин кудайы сиздер болуп атасыздар, анткени соттой атпайсыздарбы, тагдырды чечип, же актап атасыздар. Ошол асманга карап, мен ушу ааламга барганда жообу кылып калбайын, мен ааламдан ушул буйрулуп келипмин деп. Ошондуктан чыныгы кызмат кылып берсеңиздер, так туруп берсеңиздер, эгер сиздер так турбасаңыздар, ошол күч органдары, анда мамлекетибиз дагы артка кете берет. Бул менин өзүмдүн жеке оюм.